Чындыкты силерге чындыкты айтып коеюн. Ким мага ишенсе, ал түбөлүк өмүргө ээ. Машаяктын сөзүнө көңүл бурсаңыз, ал айтат: ким ишенсе, ал түбөлүк өмүргө азыртан баштап ээ дейт. Ошондой эле өлүмдөн өмүргө өттү делген адамдын абалын мындай өзгөрүүсү өлгөндө эмес, мына азыр ишенимге келген учурдан куткарылган мүнөттөн башталаары айтылып жатат. Өлүмдөн өмүр жолуна, түбөлүк өмүр жолуна кадам таштаңыз. Муну кантип түшүнөбүз? Кош бойлуу аял курсактагы баласы 4 айлар болгондо анын кыймылдоолорун сезе баштайт эмеспи? Ошол сыяктуу адам ишенимге келгенде ички дүйнөсүндөгү өзгөрүүнү сезе баштайт. Ичибиздеги чындык туура рухий кам көрүлүүдөн өсүп чоңое баштаганы билинет, көрүнөт.